Эсиңизде болсо, жакында эле кыргызстандык мушкер UFC чемпиону Валентина Шевченко мекенине келип, күйөрмандар менен жолугушкан эле. Ошол фан жолугушууда миңдеген фанаттардын арасынан бир жигит Шевченко менен сүрөткө түшкөнүнө толкунданып, көзүнө жаш алган. Давайте вот парню дадим, он сегодня даже специально нарядился, в костюме пришел. Да-да-да, вот парню. Здравствуйте, Валентина Шевченко, я ваш большой фанат, я с 2015 года вас слежу, когда вы в декабре дрались с Сарой Кауфманом. Я не скажу, что это вопрос, можно желание с вами и с вашим поясом сфоткаться? Вот такой был вопрос. Со мной можно, с прессом нельзя. А можно тогда с вами? Можно. Пропустите молодого человека. Я думаю, остальные 3 вопроса тоже будут. Можно мне сфотаться, да? Можно мне сфотаться. Биздин бул жолку коногубуз да ошол Шевченконун фанаты Атабек Асан уулу. Валентина Шевченко менен жолугушууга көптөгөн күйөрмандар барып, алардын онуна гана микрофон тийип суроо узатууга мүмкүнчүлүк берилди. Алардын бири Атабек болду. Каарманыбыздын сүрөткө түшүү мүмкүнчүлүгүнө кантип жеткени жөнүндө өз оозунан угалы. Завидует, видимо, весь Кыргызстан. 16 жаштагы Атабек ММА'дын ашынган күйөрманы. Аз убакыттын ичинде интернет жылдызына айланган ал ошондогу эмоциялары, жакындарынын ага карата реакциясын айтып берди. Менин атым Асан Атабек, мен бул Баткен областынан келгем, жашым 16-тан 10 класстын окуучусумун. Спортко деген бул мен өзүм спортсменмин, грэпплинг спорту менен машыкканмын. 2015 жылдан бери бул Валентина Шевченконун бойлорун көрүп, ага балет этем, күйөрманымын. Ушунчу спорт тармагына кызыгып калгам, мен дайыма ММА спортун көрүп жүрөм. Эрежеси сермуштар спортун. Мен Валентина Шевченконун өзүнүн Инстаграмда баракчасынан көрдүм. Бишкекке келерин ал айтып кеткен, ошол жерде эле. Биз мектептен чыгалы эле барганбыз бир досум менен. Анын сүрөтүн чыгарып, UFC деген футболка кийип даярданыпчы. Суроо берсем мен аны 2015-тен бери көрөм, анын бүт өмүр баяны бүт баарын окуям. Суроо берсем, суроо көп да ал жердечи. Мен сүрөткө түшө алганды өтө көп каалашым аны мененчи. Валентина Шевченко менен. Кийин ал 7-чи суроо болчу меники. 7-чи суроого жеткенде анан ведущий айтты, ошол жерде алып баруучу. Кайсыл жерде шум катуу чыкса, ошол жакка беребиз депчи. Валентина Шевченконун каймана аты Пуля деп койду. Мен ошо болгон күчүм менен Пуля деп кыйкырдым. Эң катуу меники чыкты окшойт. Биз жакты карады, мени тандады. Мен жолдо чыктым, жакшы элечи, бирок ичим өтө кубанып аткам ошолчу. Шевченконун колун армаган бошоткум келген деле жок менчи. Мүмкүнчүлүк берилбей калса, өтө кайгылуу мен үчүнчү. Кайгылуу. Ошол жолугушууда Атабектин берилбей калган суроосун сурадык. Суроомду бергенде мен ага неме деген суроо бермекмин. Сиз үчүн бойго чыгаардан алдын кандай эмнени испытать этесиз ичиңизде? Коркунучпу же дагы ички сезим болот да бой алдындачы. Ошолор. Анан дагы бир суроом, бул вес кылган сизге кандай кыйынчылык туудурат демекмин. Бул ММА менен бокс салыштыра келсек, бокста ар бир 2-3 вес, 1 вес болуп эсептелинсе, ММА'да 6-7 вестин арасы 1 вес болуп эсептелинет. Ошондуктан вес кылган өтө кыйын. Ошол жөнүндө сурап кетмекмин. Ушул окуядан соң интернет колдонуучулар арасында бул жигиттин ыйлаганын сындагандар болду. Бул тууралуу Шевченконун фанаты ошондогу бакыт көз жаш аркылуу чыгып кетти дейт. Бул көптөн бери күтүп жүргөндүктөн мен өзүмдүн эмоцияларымды кармай албай калдым. Ичимде толкундануу деп да айтпайм, өтө чоң бир бакыт болгон. Ошо көз жаш аркылуу чыгып кетти деп ойлойм. Ал комментарийлерди окусаң, көптөр негатив жазып атышат, ал негативтерге көп эле көңүл бербейм. Завидовать этет го деп, ичи күйүп атат го деп ойлойм. Ушундай бир интернет жылдызына айланып кеттиң да, кыска бир убакытта эле ошол нерсеге кандай кабыл алдың? Интернет жылдызы. Ошол күнү эле көптөр чалып айтышты, бул Инстаграмдын бүт баары сен болуп кетипсиң, бияка эмне кылып жүрөсүң, ыйлап атасыңбы депчи. Кийин апам да айылдан чалып айтты, ти сары кыз ким депчи, тааныбайт да. Эмне кучактап алдың депчи. Байкем бул жакта турат да, тийишип келиниңиз деп жазып кой депти. Интернет жылдызына айланып кеткен көп эле сүйүнбөйм мен.
публикада көпчүлүгүн жагып бербейт магачы. Эл катары эле жүргөн жакшы да. Классташтарың эмне дейт? Классташтар бар комментарийлерге куттуктап, негатив жазгандарга булар жооп берипчи. Бирөө мынтип жазып коюптур, аны классташтар шылдыңдайт, ыйлайт депчи. Булар болсо жок, биз шылдыңдабайбыз, биз наоборот сүйүнүп атабыз, ушу досубуз өзүнүн максатына жеткенине. Атабек Асан уулу кыргызстандык UFC чемпионунун мушташуу стилин анын фанаты катары жакшы билет. Валентина Шевченко жөнүндө айтып кетсем, ал бойдун стили эч ким жаттай албайт ага. Ал биринчи болсо ал өзү чарчап баштаганда Валентина Шевченко аны партерге алып барып, Валентина жүзүүдө мастер спорт болгон боюнча ал партерде да кыйын иштейт. Ал чарчаганда өзү партерге түшүп, үстүнөн кармап, кийин эс алып алгандан кийин кайра стойкага кайтат. Ал мирди 11 жолу уткан муайтай боюнча. Ал үчүн стойкада да преимуществосу көп анда. Ал коронный приемдор болсо ал мага эмес чыгат, удар с разворота голову бут менен тепкенче. Партердеги болсо арым бар. Ал гарттан туруп арым бар жасаганды жакшы көрөт. Мага да ошол прием жагат. Андан соң Атабектен Валентина Шевченко менен Джессика Айдын келаткан беттешине кандай божомол кыларын сурадык. Менин ойлошумча бул өтө кыйын бой Валентина үчүн. Джессика ал өтө оңой соперник эмес, ал өтө кыйын. Атаандаштарын ал көп утуп жүргөн. Бул бойгондон ойлорум бул Валентина өтө акырындык менен, ал Джессика ударларын нокаутирующий ударлар. Акырындык менен ударды лоу-киктер менен жабып, бетин ачпай, дистанцияны кармаш керек. Ближний бойго жеткире койбой, алыстан алыстан чабышчу, буттар менен көбүштөп, чарчаганда чарчаганын билдирбей партерге кирип, кийин эс алып алгандан кийин кайра энжечик менен чабышкандай кылып ошентип чабыш керек. Ошол акырындык менен. Каарманыбыз дүйнөлүк жана кыргызстандык ММА мушкерлерин таанып, алардын көпчүлүгүнүн мушташуу ыкмаларын билет. Ал ММА спортунда Шевченкодон тышкары дагы бир катар мушкерлерге күбөрмандык кылат. ММА спортунда мен балет эткен каармандар өтө көп, боецтер. Алардан санап өтсөм көп, ал мен UFC'ден баштап санайын. UFC'ден супер тяжелый весте Дэниел Кормье, орточо тяжелый весте Джон Джонс, андан ылдый болсак Тайрон Вудли, Робби Лоулер, Конор Макгрегор менин эң бир сүйүктүү боецтеримдин бири. Наилегчайший веске келгенде TJ Dillashaw, бирок аны азыр 2 жылга UFC'ден чыгарып жиберишти допинг тест боюнча. Деметриус Джонсон, Макс Холлоуэй, ал да биринчи. Кыздардан болсо Аманда Нунес, Шевченко, наилегчайшийинде болсо Роуз Намаюнас. Өзүбүздүн ММА'да болсо Вев Глобалда Ринат Саякбаев, Эмилбеков улан Бусурманкулду тааныйм, анын поясы менен да суретке түшкөн. Атабек өзү да спортчу, бирок анын эрежеси серуруш менен машыгуусуна үй-бүлөсү каршы. 16 жаштагы жигит келечекте пеш доктор болгусу келет. Бир туугандарым санай келсем, биз 5 тууган 5 өтөң бала. Апам көптөн бери кыз күткөн бир бала болуп, ошо үйдө ошолор менен да күрөшүп, тренировка кылчубуз. Азыр мен иштеп, анан окуганым үчүн залдарга көп деле неме болбой атат, убакытча. Өзүм үйдө эле үйүм ал жерде, үйдө навеске жипилип, канат жасап, мешөккөлө кум толтуруп, груша кылып, скалкалка, турник, беговой дорожка алгам. Ошто үйдө да тренировка кылам, калтырбайчы. Азыр разрешать этпейт магачы. Ошо үйдөгүлөрчө чабышкангачы. Ал чабышканын көп жакшылыкка деле алып барбайт деп ойлойм мен дагычы. Бул мээнин ичинде ошо сөөктүн ичинде мээ толук толбойт ал жергечи. Ал урганда ичиде мээ кыймылдайт да. Анан ошондо кан тамырлар үзүлүп кетиши мүмкүн депчи. Сиз билсеңиздер керек, Тони Фергюсон деген боецтер. Азыр ошо психологически ошондой болуп жүрөт. Мен өзүмдү спортто көрбөйм го дейм. Мен өзүм алма койгон максатым бул тиш доктору. Тиш доктору болайын дейм, бирок эми олимпийский болайын десең, ал кичинекей кезден башташ керек. Азыр мага кеч болуп калды деп ойлойм. Өзүм дагы 25ке чыкканда ММА'га кирейин десең, ал деле кеч. Жаштары кыйын барбырчы. Мен өзүм балам төрөсө аны олимпийский кылгым келет. Вольный күрөштөнчү, эркин күрөштөн. Аны ММА'га бербейм. Демек ММА'нын өзүндө травмаларын өзүм деле испытывать этип көргөм да, аны бергим келбейт.
олимпийский вольник кылгым келет, өзүм тарбиялап. Карманыбыз мектепте мугалимдери сыймыктанган алдыңкы окуучулардын катарын толуктайт. Окуучусу жөнүндө мугалими буларды айтты. Атабек номер 74 мектеп лицейинин алдыңкы окуучуларынын бири. Атабек менен сыймыктанабыз. Сабагы менен эле эмес, жүрүш турушу менен бардык окуучуларга үлгү. Ошол сыңары Атабек сыяктуу эмне азыр эле кызыгып калдыңарбы деп атпайсыңарбы? Жок. Атабектин ушул алдыңкы окуучу катары биринчи колуна микрофонду алып, ошо сүрөткө түшүүгө уруксат сураганы бизди аябай толкундантты. Бирок окуучулар Шевченко менен барып Атабекти көрүшкөндөй эле Атабекти ушундай жылуу кабыл алышты. Окуучулар ар бири эртең менен сабакка киргенде эже көрдүңүзбү деп көрсөткөнү бул Атабек сыяктуу эле менин окуучуларымдан дагы окуткан окуучуларымдын ушундай сыймыктангандыгы деп ойлойм да. Алар дагы демек патриот, мекени үчүн күйгөн балдар деп ойлойм. Ошондуктан мен Атабектин бул кылганын түз көз карашты эле кыргыздын эң алдыңкы атоолуу катары кабыл алдым.